Саламатсыңарбы балдар, силер менен мен Улан Оторбаев. Тапшырмаларды иштөөнү улантабыз. Жаңы тема бүгүн бизде сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери. Бул бөлүнүүчүлүк касиеттерди үйрөнүп билүү биздин логикабызды курчутат экен балдар. Себеби бул кошумча инструмент математика илиминде. Экиге бөлүнгөн сандар. Экиге эгерде сандардын акыркысы 0 менен бүтсө, 2, 4, 6, 8 цифралары менен бүтсө, бул сандардын бардыгы экиге бөлүнөт экен. Бул сандар биз жуп деп коебуз буларды. Жуп сандар. Демек, каалаган бир санды алалы, мисалы үчүн 262 дейли. Демек, акыркы цифрасы мына 2 менен бүтүп атат, жуп сан менен. Демек, бул 2-ге калдыксыз бөлүнөт экен. Келгиле бөлөлү, 2-ге бөлсөк, бирден берем, бул жактан 2-ни алып. 2 болот 0, 2 жерде 3, 6 болот 0, 2 жерде 1, 2 болот 0 кемитсек, демек 131 чыгат экен, көрдүңөрбү? Ойман чыгарып эле каалаган узун цифраны алып туруп эле акырын ошол жуп сандар менен бүтүрүп кое турган болсок, анда сөзсүз 2-ге бөлүнөт экен. 3-кө бөлүнгөн сандар. Эгерде бизге бир сан берилген болсо, мисалы үчүн 99 деп алалы. Ушул сандардын цифрасы кошсок, могула цифраларды кошсок, анан ошол чыккан сан 3-кө бөлүнсө, анда бул сан дагы 3-кө бөлүнүп кетет экен. Мисалы үчүн 99 3-кө бөлүнөбү текшериш үчүн 9-га 9-ду кошсок 18 болот, 18 3-кө бөлүнөт, демек 99 да 3-кө бөлүнөт экен. Мына мисалы үчүн 3-кө бөлсөк 3төн беребиз. Үч жерде 3 9 0, анан да 3төн беребиз. 3 жерде 3 9 0. Демек 33 чыгат экен. Мисалы башка деле сандарды ала беребиз. Келгиле, мисалы үчүн 312 дегенди алайын. 312 3-кө 1-ди кошсом 4, 4-кө 2-ни кошсом 6. Демек, бул дагы 3-кө бөлүнөт экен. 1ден берсем 3, анан 0. Андан кийин сразу 2 цифрасы ылдый карай түшкөндүктөн бияка 0 коебуз. Анан 4төн берет экенбиз. Ошондо 12 болот. 0 мына. Анан башка мына цифрасы 3-кө бөлүнүп атабы, болду 3-кө бөлүнөт экен. Башка деле сан ала беребиз. Мисалы үчүн 312 деп туруп, анан бул жер 6 чыгып атат. Анан 9 чыгыш үчүн акырын 3 менен бүтүрүп койсок болот да. Ошондо бул деле 3-кө бөлүнө берет. Мына 1ден берем 3 болот. Анан 2 түшөт, бияка 0 коебуз да 4төн беребиз 12 болот. Анан бул 3 калат, 1ден беребиз 3 болот. 3төн 3 алсак, көрдүңөрбү? Ошентип эле чыгып кете берет экен. 4-кө бөлүнгөн сандар, 4-кө бөлүнгөн сандар мындай болот экен. Эгерде акыркы 2 цифрасы 4-кө бөлүнсө, анда толугу менен 4-кө бөлүнүп кетет экен. Мисалы үчүн мен оймон чыгарып эле бир 40 деп коеюн да, акырын 16 менен бүтүрөйүн. 4 менен 16 болот. 16 4-кө бөлүнөт да, демек бул толугу менен 4-кө бөлүнүп кетет да. 4 жерде 1, 4, 0 бул жакка келет, анан 4 жерде 4, 16 болот. Бул жакка дагы 2 түшкөндүктөн биз дагы бир 0 коюшубуз керек болот. Ошондо 1004 болуп калат экен. Себеби 2 сан дароо ылдый түшө турган болсо, бул жерде 0ду бердик, анан 16 резкий ылдый түшкөндүктөн экөөнү бир бериш үчүн бул жакка дагы бир 0ду коюшубуз керек болот. Дагы башка эле бир санды алалы, мисалы үчүн 1, 2, 3, 4 деп туруп анан аягын эле 12 менен бүтүрүп коеюн. Себеби 12 4-кө бөлүнөт. Анда бул 123 412 деген сан деле 4-кө бөлүнүп калат экен. 4 жерде 3 12 болот. Андан кийин 34 дейт. 34 2 цифра 1 түшсө, канчадан беребиз? 8ден беребиз. 32 болот, 2 болот, 1 ылдый түшөт. Андан кийин 4 жерде 5 20, 1 түшөт. Анан 2 түшсө, 3төн беребиз.
bu başında 2 sıfıra ketкен үчүн нөлдү коюп коелу. Ошондо 30.853. Так. Ошондо 30.853 чыгат экен. Эми 5ке бөлүнгөн сандар, 5ке бөлүнгөн сандарды карай турган болсок, эгерде акыркы цифрасы 0 жана 5 менен бүтө турган болсо, булар дайыма 5ке бөлүнөт экен. Любой санды алып эле 5ке бөлүнөт. 6га бөлүнгөн сандар кайсылар? Эгерде ошол сан 2ге бөлүнсө, анан 3кө бөлүнсө, ал анда 6га бөлүнүп калат экен. Мисалы үчүн 2ге бөлүнүш үчүн акыркы саны эмне болуш керек? Жуп болуш керек, Ошол эле 312-ни алалы, мисалы. Акыркысы жуп, анан суммасы 3кө бөлүнөт. Демек, бул 6га бөлүнөт. 312-ни демек биз 6га бөлсөк болот экен. Ошондо 6 жерде 5 30 болот. 1 2 так, анан 2ден беребиз 12. Ошондо 52 болот экен, көрдүңөрбү? Анан 6га бөлүнүш үчүн демек ал сөзсүз 2ге бөлүнүш керек экен. 2ге бөлүнүш үчүн акыркы цифрасы сөзсүз жуп болуш керек, Биринчи ошону карайт экенбиз. Анан суммасы 3кө бөлүнсө 6га да бөлүнүп калат экен. Так, андан кийин 9га бөлүнгөн сандар дейт. 9га бөлүнгөн сандардагы булар суммасы эмне болуш керек? 9га бөлүнүш керек. 99 мисалы суммасы 18, 18 бөлүнөт. 18 9га бөлүнөт, демек 99 да бөлүнөт. Мисалы үчүн 18 дагы бир 9ду кошсом, 999 дагы 9га бөлүнөт деген сөз. Себеби бардыгынын суммасы 27 болот. Анан ошондой эле оюбуздан чыгарып эле 1 2 3 4 дейли. Так. 3 6 10 анан бул жака 8ди кошуп коеюн, 18 болуп калат, Ошондо 3 6 10 18. Демек бул 9га бөлүнүп кетет. Анда 1ден берсем 9 болот. 3 9 жерде 3 27 болот. 6 4 ылды түшөт. 9 жерде 7 63 1 анан 8 түшөт да, 2ден берсек 18 болот. Мына 1372. 9га бөлүнгөн сандар, 10го бөлүнгөн сандар, 10го бөлүнгөн сандар акыры 0 менен бүткөн сандардын бардыгы 10го бөлүнөт. Мисалы үчүн 120 болсо, бул 10го бөлүнөт. 0 менен 0 кыскартып койсо 12 болот. Кыскасы акыры 0 менен бүтсө, калдыксыз 10го бөлүнөт экен. 11ге бөлүнгөн сандар, мисалы үчүн бул жерден мындай кылып айтып кетейин. Мисалы үчүн 121ди ала турган болсок, бул 11ге бөлүнөт. Ошондо силер муну билгиле да. Акыркы 2 цифра, мына сан 3 орунду болсо, мисалы, 4 орундуларын карабай эле коесуз, бизге кереги деле жок алар. Основной бул логиканы өнүктүрө турган, мына ушунусун карасаңар болот. 1ге 1ди кошсок канча болот? 2 болот, То есть 1ге 1ди кошсок 2 болот. Демек, ошо 2 санын акыркысы окшош, анан экөөнүн суммасы ортодогуну берсе, анда бул 11ге бөлүнөт деген сөз. Же болбосо, эми 4 орунду, 5 орунду болсо деле, мисалы үчүн, могул так орундуулардын суммасы, анан жуп орундуулардын суммасын кемитсек, чыккан саны 11ге бөлүнсө, калдыксыз анда 11ге бөлүнөт дейт да. Мисалы 4 орунду, 5 орунду болсо делечи. Ошондо 1ге 1ди кошсок 2 болот, 2ден ортоңкусун алсак, 2 0 болот, 0ду 11ге бөлсөк 0 чыгат, Демек бул 11ге бөлүнөт деген сөз. Мисалы карагыла, 2 анан эң четкиси 2, экөөнүн суммасы 4 болот, 242. Демек 242 дагы бул 11ге бөлүнөт деген сөз да, мисалы үчүн. Ошондо 2 чети окшош, анан ортосу экөөнүн суммасын бериш керек экен да. Ошол 3 орунду сандарга тиешелүү да, мындай тез чыгара турган. Анан 15ке бөлүнгөн сандар, 15ке бөлүнгөндөр бул 6га бөлүнгөнгө окшош. Эгерде 6ныкы мисалы үчүн 2ге 3кө бөлүнсө 6га бөлүнөт дегенбиз, 15ке бөлүнгөндөр дагы 15 бул 3 менен 5тин көбөйтүндүсүнөн тургандыктан 3кө анан 5ке бөлүнсө, бул да 15ке бөлүнөт да, ушу сандар.